бирок жолдошумдун каалоосу жок эле, кыйнап ыйлатып туруп эле табак берип койгондо. Мисалы үчүн жолдошумдун каалоосу жок болчу. Кайнатам болсо ошол жерде менин жолдошум көзүнчө эле өзүнө чөгүлүп туруп кыйнап табак бердиргенде ошол табак түшөбү же түшпөйбү ушул көптөн бери оюмда келет да. Бирок биле албайм. Өкүнүчтүүсү ушундай адамдар бар. Мен мурунда бир айтып бердим ошойт эле, ушундай бир окуя болду. Араб мамлекеттеринде окуп жүрөбүз. Анан бир баланын буту аркага секирем деп буту тизесине сынып калды. Анан больницага алып бардым. Ошол күнү барып визасын узартышыбыз керек эле. Бирок оюндан кийин барабыз деп олтуруп бара албай калдык. Анан бут сынгандан кийин дароо эле баягы милициялар додуруп алып жатканда эле гипстеди онду жаткырып коюшту. Андан кийин келип текшере башташты. Ал жагынан ким муну ким бүттүртүп бердиби, урдубу, эмне болду, кандай болду. Деп анан кийин мындай саатты карап коюштук, саатты караса саат 11 болду. Анан кийин аны отуруп, муну сурап отуруп, качейин саат 12 болду. 12ден кийин саат 12 болду. Силердин визаңар өтүп кетти. Деп анан кийин дароо кишени алып келип, анан алдына колуна кишендеп салышты. Бут сынды, жанында мен жатам, колуна кишендеп коюшту. Ууру сыяктуу башкача мамиле кыла башташты. Анан эки адам жаным экөөбүздүн башыбызда, эки адам сыртта эшиктин астында отурат. Бизди ушу баягы ушунчалык коркунучтуу адамдардай мамиле кыла башташты. Анан бир кабинетте 12 адам жатат экен. Башка адамдар да бар. Анан отуруп алып өздөрүнчө сүйлөшүшөт. Булар сырттан келген, дин окуп жүрүшөт. Булар барып кантип оокат кылат, кантип жашайт. Булардын максаты деле жок да. Эми өздөрүнчө баягы өздөрүнүн тили менен аммия деп коет, кыбыр сүйлөшүп атат. Анан кийин бирөөсү олтуруп чыдабай анан сурады. Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Анан мен окуп жүрөм. Араб тили аябай оор тил да. Жеңил эмес. Тилдердин эң баягы назик оор тилдердин арасына кирет. Анан арабча сүйлөшө баштадым. Мен бул жактан эмне кылып жүрөсүң? Араб тилин үйрөнүп жүрөм. Анан аны муну менин үстүмө сен эч нерсени билбейсиң деп мыскылда менин үстүмө шылдыңдай баштаганда мен булардан өздөрүнүн тилинен сурабай бере баштадым. Араб тилинин грамматикасынан сурап берем. Сен мени билбейсиң дейсиң, сен өзүңдүн тилиңди билбейсиң. Өзүңдүн тилиңди жакшы түшүнбөйсүң. Анан жада калса, мен үстүмө шылдыңдап күлөрүм. Жада калса өзүңдүн диниңди жакшы билесиңби сен? Анан жаса буяктагылар күлүп атат. Анан бир-эки суроо араб тилинен бир-эки жолу сурап берсем, булар 24 саат шу араб тили жөнүндө ой пикир кылышат. Онча-мынча нерсени булар тилди бизге караганда жакшыраак билет. Бирок жашоо турмушта булар көп нерсени билбейт деп анан сүйлөшө башташты өздөрүчө. Анан мен анан ушул баягы адамдан анан сурай баштадым. Мага бир-эки суроо берди, анан мен буну өзүнөн сурадым да. Сиз мен эмес, балким менин мындай сизди 2-3 күндөн бери байкашымча, мен эмес, сиз жашооңуздагы максатыңызды, жашооңузду кантип жашарсыз балким сиз билбейсиз. Неге билбейм? Сиз эгерде апаңыз менен аялыңыз бири-бири менен келишпей калды. Апаңыз аялыңызды кетир деп атат. Аялыңызда күнөө жок. Күнөөнүн баары апаңызда. Эмне кылмаксың десем? Дүйнөдө аял көп. Табылат. Бирок эне табылбайт. Мен апамдын айтканын кылам, аялымды кетирем деди. Азаматсыз дедим. Азаматсыз, акылдуу киши экенсиз. Сизге экинчи бир суроо. Сиздин кызыңызды мен алам дедим. Кызыңызда күнөө жок. Апам менен урушуп кетет. Жаман жакшы айтышат. Айыптын баары апамда. Бирок мен сиздин кызыңызга талак берип ажырашып кетсем, ыраазы болосуз десем, ачуусу келип кетти. Көз жаа түштү. Сен эмне деп атасың? Адал нерселердин Кудай үчүн эң жаманы, адал нерселердин, Кудай Таала уруксат берген нерселердин Кудай Тааланын арасында эң жаманы талак. Дедилер, айттым, азаматсыз дедим, акылдуу киши экенсиз дедим.
Качанда өзүңүз бирөөнүн кызына келгенде аял көп кетирем дейсин. Качанда өзүңнүн кызыңа келгенде көзүң бакырая түшөт дагы адал нерселердин эң жаманы талак деп айтасың. Бет барбы? Сен билбейсиң ушул нерсени. Олтургандардын баарына шылдыңдап күлө башташты. Ана менден сурады кайра. Ошол мезгилде эмне кылышым керек деп. Мен ошондо айттым, анан бул ал нерсени менен сураба, өзүңдүн дининен сура. Мен келип кыргыз араб тилин окуп, ошонун чечишин жолун мен үйрөнүп, сенин диниңен үйрөнүп атам. Сен ошол нерсени өзүңдүн диниңден үйрөн. Жооп бербей койдум. Айтайын дегеним, ушундай жашоодо ушундай нерселер көп. Качанда өзүнүн башына, өзүнүн кызына келгенде жок, наразы. Аялына келгенде бирөөнүн кызы буга эмне кылса, көп нерсени кылса боло берет деген туура ушундай бир түшүнүк бар. Албетте булардын баары туура эмес түшүнүк. Талак биздин Ханафи мазхабында мажбурлап берилеби, же башка кылып берилеби, же чын көңүлдөн берилеби, биздин Ханафи мазхабында талак түшүп кала берет. Бирок айтайын дегеним, мен ошол нерсеге эркектин уролу аябай чоң. Эркекке ошон үчүн талак колуна берилген. Эркек бул данышман болуш керек. Апа менен кантип тил табышат, ата менен кантип тил табышат, экөөнүн кантип тилин табыштырыштын жолун билген ким бул? Бул эркектин уролу. Аялдын, келиндин уролу. Кантип мамиле кылыш керек? Ошол нерсеге жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек? Кандай кылыш керек? Экөө аябай чоң уролду ойнойт. Экөө көп нерсени чечсе болот, көп нерсени бүтүрсө болот. Эгерде экөө түшүндүрсө. Бакыт ордосу дал ушундай ооруларды дарылаш үчүн түптөлгөн борбор. Кантип дарылоонун жол жобосун үйрөтөт.